Катталуучубуздун башынан өткөргөн коркунучтуу сыр. Ар бир адамдын жашоосунда түшүнүксүз, түшкө окшош бирок чыныгыдай болгон учурлар болот. Бүгүн биз силерге өз катталуучубуздун башынан өткөн окуяны айтып беребиз. Бул окуяны ал эч качан унуткан эмес. Жана бүгүн биринчи жолу силер менен бөлүшүүнү чечти. 5 жыл болуп калды окшойт. Нарын облусу Тоголок Молду айылында жашачубуз. Досум экөөбүз талаага эшек минип жөнөдүк. Анан талаада өтө эски эки мүрзө бар эле. Досум экөөбүз талаада эшек минип ойноп жүрдүк. Бир убакта мүрзөнүн ичинен бир капкара кийинген адам чыкты. Бир канча түшүнүксүз кыймылдарды кылды да биз жака карай басты. Биз маани бербей жүрө бердик. Бирок өтө жакындап калганда качканга туура келди. Буту аксак, капкара адам эле. Бизди артыбыздан кубалады. Өмүрү чуркабаган эшегибиз да өтө катуу чуркады. Айылга кирип келдик. Бир канча убакыттан кийин барып карасак, ал адам жок экен. Кыскасы, бизге да сыр болуп калды ал адам ким болгону. Бул жөнүндө айылдагыларга айтсам, эч ким ишенбей койду. Ошондон кийин сөз бергем, эч кимге айтпайм деп. Бирок силерге айтууга туура келди, деп жазган биздин катталуучу.